рұқсат берген. Мына ушуну иштете бергиле деп. Анан ушундай министрлер Урматтуу достор, эмнеге келип атабыз? Башты действительно сайдык. Ушунча сайып туруп артка кетсек, чоң азат деген улуу уран өчөт. Бизди 30 жылдан баштап, 30 жылдан бери көпөстөр, бу олигархтар жеди да. Могу көпөстөр бар го, ошолорго чоң азат это не борьба с коррупцией, это война с коррупцией. Война! Бул согуш уже күрөшө берип болбой калды, күрөшө берип ал жетпей калды. Анткени мына Жумалиев деле айттык, Жумалиев зато бир эле утушка жеттик. Жумалиевди бир да партия $2 миллион берсе да албай коюптур. Жумалиевди койду эле албай коюптур, кой бет жүз түгөнөт депчи. Булардын азыр Кудай буйрса баарын бетин ачабыз. Достор, силерди уктаталы деп келген жокпуз. Бүт партиянын баары уктатып атышат. Обещаниялар менен бирөөнүн да обещаниясы аткарылбайт. Анткени государство коррумпированный. Государство коррумпированный. Биринчисинен аягына чейин коррумпированный. Булар эл менен эсептешпей калды. Булар деген үзүлдү. Мына мондай байкелерди үстүнө мондай эмелерди бар депутат кылсак, босогосун аттагандан кийин бүттү. Эшеги суудан өтсө эле бүттү, элин карабайт. Бүттү. Кереги жок. Эмнеге? Анткени силер сатып алган. Анткени силерге 5.000 берген, 10.000 берген, бирөөнөн $1000 берген, бирөөнөн жылкы берип койгон. Силер деген бизди жалдап алгыла. Тайкелер жалдап алгыла бизди. Бизди акча сурабай, комбайн алып бер дебей, жалдап алгыла бизди. Жалдап алгыла, анан көзүбүздү чукула. Туурабы? Жалдап алгыла да бизди. Биз юристпиз. Биз кычыраган юристпиз. Кычыраган. Мен следователь по особо важным делам болуп жүргөм. Андайлар аз эле прокурорлор толтура, следователь по особо важныйлар аз эле болот. Момбарды ким эмне жеп атканын полный билем. Баарын айтып берип коем, просто азыр айтып берейин десем эле, мени соттошуп атпайбы? Туурабы? Президентти мен эмес, алуу туткучу ворлорсуңар деп атпайбы? Ворлорсуңар баарыңарды деп атат. Же мен айттым, мен деле камап калса. Ворлорсуңар, поголовный ворлорсуңар деп атпайбы? Эл журт, мен силерди бугу сарбагышка бөлүнүп келген жокмун. Кыргыз башыңарды бириктиргиле. Чоң азатка чыгабыз. Чоң азат деген бир жөн эле бир чыбык эмес. Барып туруп, митинг ойдот деп калбайбыз. Биз чоң саллаш кылабыз керек болсо. Мыйзамдын негизинде. Мен могу сахарым 16 болуп атат, ошого карабай жүрөм. Бул бийлик элди такыр ойлобогон бийлик экен. Пандемияда көрдүңөр, $640 миллион 6 койка коюп коймоптур. 6 больницанын кереги жок, 6 койкасы жок. Өзбекстан канча больница салды? Путин дары ойлоп чыкты, керек болсо. Могу бүт карапайымсыңарбы? Карапайымдар турула. Ким болсун айтабыз. Президентти айтабыз. Өкмөттөй, мунка албаган өкмөттү кармап турабыз. Служба, министерство да өле ачып береткен. Бизге чет эле министерство керек. Швейцарияныкындай чет эле керек. Бир депутат, только мыйзам чыгарыш керек депутат. Мен ойлосоңор, мен депутатка ошондой эле талап бердим, могуларына эле талап бердим. Силерге трактор алып берем деп атам. Бул эмне деген нерсе? Эмнеге трактор алып беришим керек? Эмнеге комбайн алып беришим керек силерге? Мен министрлигосмунбу? Же губернатормунбу? Же өкмөтмүнбү? Могу кеминге болсо айтат, могу жерди, могу жерди асфальттап бересиң дейт. Мен эмне асфальтка бетонщикминби? Туурабы? Силер бизден кыргыздын жүгүн жеңилдетчү мыйзамдар чыгарышыбыз керек. 5 жыл отуруп алып, насыбай жөнүндө мыйзам чыгарбай. Эл журт, мына силерге сөз берем. Өкмөттү жеген, бүт баарын жеп, чутуп отуруп эле келген да, ушунча байыган. Ошонун бир
бешичи. Бешөө. Кытайдын карызын төлөп койгонго мүмкүнчүлүгү бар, бешөө бириксе. Гайкасын булаш керек. Анчын ел туруп беришке керек силерге. Кредитиңерди айтып коеюн, Мындай бийлик келсе, элдик бийлик келсе, bir 5 олигархтын башын булаганда, толгогондо, бул кредитиңерди жөн эле жаап коет. Жөн эле жаап коет кредитиңерди. 5 эле төлөп коет. Булар менен ушундай нерсе керек. Мисал айтайын. Могу Шадиев качып кетти Америкага. Шадиевдин состояниясы $1 миллиард экен. Ай, кантип качырбайт? Иш козгодук, кантип качырбайт? $1 миллиард болсо, канча бересиздер мага? Мен мисал азыр камай менен өлтүрөм деп атсам, миллиардты берейин, дегеле качырып койчу дейт да. Туурабы? Булардын баары ушундай болот. $1 миллиард урдап эле кетип атат. Биз отурабыз. Чипкирик биз болдук. Кой биз болдук. 120 шакал, 120 чаян, жыландар ошол жакта, пайда келтирбегендер ошол жакта. Аллергияда, любой жерге барсаң эле 3 партия. Эмне кылды ошол 3 партия? Буларга урганды жок. Урандай, алтындай, темирдей, чездей, сандыгдай. Сандыкты уже кетип атат. Жетипти, бүт бар кетип атат. Баш бириксе, азат туруп беребиз деп, Манас атанын астында, силер эмес, Манас атанын астында ода беребиз. Чоң азаттын астында. Андан көрө могу жердин баарын алдырып, саткындап кийин, могу кичинекей балдарга жооп бере албай калгандан көрө, мушташып өлөм мен андан көрө. Атым тарыхта калат. Баарыңар турасыңарбы, чоң азатчылар? Манастын ишин кылгыла, ошондо Манас болуп, урпак болосуңар. Чоң азатчылар барсаңарбы? Манастын урпактары. Эми силерге деген келип мен популист эмесмин. Келип башыңарды оорутуп, колдосоңар чогултайын деген ниетимиз андай эмес. Просто элди тургула, ойгоңула, барыңар. Болду, барыңар тургула, биз да турабыз деп келдик. Каждыйыңар тургула, биз да турабыз. Силер турсаңар, биз качпайбыз. Сен тур берле только. Баарыбыздын душманыбыз коррупция. Турабы? Баарыбыз карапайым эл, эми бир бололук. Бүттү чоң азатчы. Каждыйыңар банер болгула. Каждыйыңар мал, жан, убакыт бериш керек. Табаттан эле айтат. Берсеңер мал, жан, убакыт берип койгулачы кичине деп. Ошону берип койгулачы, мал, жан, убактыңарды. Каждыйыңар барып бир көчөнү, давай чоң азат кылалык. Bir остановка көрүп, мындай кылалык. Тойго бардыңарбы, давай чоң азат эле шайлайлык. Кээ кылардыңар, бүт жерден силер айтып туруп алсаңарчы. Бүттү. Эми эл бизди алдабагыла. Шагыбыз сынып калат, понимаете? Экинчи айткым келбей калат. Мен да тынч жашагым келет. Анан айланайындар. Давайте, пришло время чогуу туралык. Чогуу туруп, нарындычы. Баарыңарчы. Тытып салгылачы. Мындай эле айтпайчы, мындай элчи. Мен деген политик эмесмин. Бирок күчтүү образованием күчтүү. Ол башын сайып аттанган шерлерге таазим кылалы бир туугандар, ушуларды колдойлу. Амин. Эми Кудай Таалам Аллах ушу силердин баштаган ишиңердин баарын, ийгиликтүү кылсын. Чоң азатын колдогула. Силер баардык нардыктар, бир туугандарыңарга, баарыңарга айткыла, коркпогула. Айтып ошону баарын колдойлу дегиле да ушул хак. Мындан кийин эгерде туура эмес болсо бүттү. Туура эмес жер шайласак бүттү, тагдырыбыз кыйын болуп калат андан кийин такыз. Ушунда чоң азатты колдойлу. Кандайсы Аллах субхана таала жолуңарды ачсын. Амин. Амин.